Ассаламу алейкум, мен атам менен салам берип такыр учурашпайм. Жөн эле кандайсыз деп айтсам күнөө эмеспи дейт. Ошону бир сабактарыбызда да айтканбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху деп айтыш керек. Эгер шашылып атсаңыз эле ассаламу алейкум деңиз. Ар бир ассаламу алейкум дегениңизге 10 ва рахматуллахи ва бар ар бирине 10дон сооп жазылат. Өткөндө тандалган хадис сабагыбызда эмне дейбиз? Үйүңө киргенде үй бүлөңө салам айт деп атабыз. Атаңа салам айтпайсың. Эң биринчи саламга татыктуу бул ата эне. Атаңызга биринчи салам айтыңыз. Атага салам, апага салам айтыш керек, энеге салам айтыш керек. Алардын жүрөгүн жылдатырын. Кандайсың сен? Жакшымын деп коет. Ал эми ассаламу алейкум деген Аллахтын берекеси, тынчтыгы сизге болсун. Ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллахтын рахматы, берекеси болсун деп дуа кылуу эмне? Жакшы болот. Ошон үчүн мындай салам берүүдө адам эмне кылбаш керек? Сараңдык кылбаш керек. Афшус салам. Саламды жайып, кеңири кылып, ачык кылып айткыла деген пайгамбарыбыздын осуяты бар. Пайгамбарыбыздын саламы менен канча деген адамдар иманга келгендер бар. Салам бир окуя эсиме келди. Бир ошол батыш жакта бир жамаат бар экен. Жамааттан бирөө мусулман экен, калгандары мусулман эмес экен. Негизи мусулман эместерге ассаламу алейкум рахматулла деп салам айтылмайт. Бирөө ал кирип ассаламу алейкум рахматулла ва баракаты дейт экен. Алар не деп атасың дейт экен. Мен силерге Аллахтын саламы, тынчтыгы, берекеси болсун деп атам десе, майли жакшы деп күнүгө айта берет экен. Акыры бул эмне сен диниңде кандай бул ушундай салам айтсаң ушундай нерсе болобу? Десе бизде ар бир адам ошентип салам айтышыбыз керек. Салам айтканда ушундай береке бар. Биздин мусулманчылыкта ушундай десе, мен дейт экенде жанагылар бизде эч ким бири-бирине мындай кылып калуу тилек айтпайт. Демек силердин диниңерде бир неме бар окшойт, бир окуп көрөлүчү деп, ошондон көптөгөн адамдар саламдын себеби менен иманга келгендер бар экен. Ошон үчүн саламда афшус салама байнакум. Бири-бириңердин араңызда саламдарды кеңири айткыла, ачыктап айткыла деген пайгамбарыбыздын осуяты бар. Салам маселесинде кээ бир абалдар бар, салам айтпай турган. Мисалы, душка түшүп атканда бирөө салам алейкум десе, алиге алынбайт мисалы. Ал демек душка түшүп аткан адамга салам айтылбаш керек. Себеби ал тазаланган жерде болуп атат. Пайгамбарыбызга да бирөө келип салам айтканда саламын алиге алган эмес. Себеби мен өзүм таза жерде туруп, анан кийин Аллах Тааланын атын зикир кылайын дедим эле деген пайгамбарыбыздын осуяты бар. Анан мечитке киргенде дагы ассаламу алейкум деп мечитте бирөө намаз окуп атат, бирөө Куран окуп атат, бирөө хадис окуп атат дегенде, себеби салам айтыш сүннөт болсо ага алиге алуу эмне болуп калат? Важип болуп калат. Жанагы адамдарга эмне кылып, мойнуна милдеттүү кылып койбош үчүн мечитке киргенде ушу бисмилла деп эле отура бересиң. Жанындагыларга мүмкүн учурашасың. Жалпы неме? Анан хутба болуп атканда, жума күнү киргенде салам айтылынбайт. Эгерде сиз мечитке кирип калдыңыз, имам минбарда хутба кылып атат. Хутба башталганда сөз дагы, салам дагы, намаз дагы, соода да токтойт. Бизде ушундай далилдерибиз бар. Ошол ким жанында отуруп бирөө кыймылдабаса, жөн отур деп айтсаң, сенин бүгүнкү жумаңдын соогу кетти. Анан кээ бир туугандар кирип намаз окуп калып атат. Жума хутба кылынып атканда, хутба дегенде имам минбарга чыкканда, бияктагы жумага чейинки сабак эмес. Ал сабак жөн эле сабак, таалим ал. Ошого имам хутба кылып атканда ушундай нерселер токтолунат. Ал эми хадисте келген пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хутба кылып атканда бир адам келгенде, сен намаз окудуңбу? Жок десе, анда тур намаз оку деген хадиси ал адамды башка бир хадистер чечмелеп айтылат. Ал адам өтө кембагал адам болгон. Кийимдери тытылган, ушундай бир жыртык адам болот экен. Баягы адамдарга көргөзүп, муну садака берсин деген максатта. Балким ошол адам садака сурап келген адам. Анан чыкканда ошо адамдар жардам берип койсун, кийимин көрүп деген максатта адамдарга көрсөтүш максатта айтылган дейт. Башка бир немеде алымдар чечмелейт. Ошол пайгамбар жана сахаби сүннөт 2 рекат намаз окуучанын хутбасын токтотуп турган дейт.
Ошондой нерселер бар. Алда эми бул ошол бир хадисти кармап амал кылбастан баягы бардык хадистерди топтоп анан кийин өкүм чыгарылган. Эми башка сахабалардын, табииндердин фатвалары бар. Ибн Масуддун фатвасы бар эмне? Имам хутбага чыкканда намазды сөздү тыят дегенчи. Ошого ана өчөшүп эле ушул неме кылбастан, ушул отурган жакшы болот иншалла. Тахиятул масжид окуп, тахиятул масжид важип эмес. Сүннөттөрдөн, тахиятул масжидти бир күндө бир жолу бир мешитте окуса, Ханафи мазхабында жетиштүү болот. Анан кийин макул азыр кийинкинде окуп койсоң деле болот. Анан тахиятул масжид отуруу менен сакыт болбойт. Отурдуңбу? Жума бүткөндө тахият масжид окуп койсоң да дароо келип жуманы окусаң да тахият масжидтен өтөт. Ошого эмне кылып баягы жаман күнөөгө жана башка нерсеге түшүп калбагыдай болушу керек, салам бергенде ошентип этияттап. Анан аялдарга да салам бербеген мустахаба, аялдарга эмне жакшы болот, сатырыраак болот, Сатырыраак деген нерсе мындай жабык да, келиндерге, кыздарга да ассаламу алейкум деп берсең жакшы болбой калат,